Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Бүгүнкү биздин боло турган тема бул достук туурасында болмокчу. Инсан, Алла Таала инсанды жаратканда бул ушундай кылып жараткан. Бұл өзі жалғыз жашай албайт. Бұл жалғыз жашоосун жүргүзө албайт. Сөз түрдө ал коомго муктаж, ал сөз түрдө баш кошуп, эгер эркек боло турса, үй бүлө күтүп, коом менен, эл менен жашаганга муктаж. Ошонун арасында, мисалы, ар бир адам бир дос тутканга, досу болгонго умтулат. Бул табигый нерсе. Себеби адам өзүнүн сырларын, өзүнүн көйгөйлөрүн, өзүнүн бир мүшкүлдөрүн бирөөгө айтып, бирөө менен чечишип, кеңешип тургусу келет. Ошондуктан бул адамзатында достук маселеси бар. Кыргызда дагы биз азыр ошо маалыматтарга таянып көрө турган болсок, ошол достук туурасында айткан көптөгөн бир макалдар бар да. Биз буюрса алардын кээ бирөөсүнө дагы токтолобуз. Достук туурасында айта турган болсок, мисалы үчүн эл арасында деле, кыргызда деле бар, ал башка орустарда деле айтылат, араб туугандарда деле бар. Мисалы үчүн арабчада пайгамбарыбыздын айткан хадиси бар да. Мисалы үчүн дос дейт, адам дейт. Ошол дос болуп жүргөн адамдын дининде дейт да. Кээде биз айтат, сенин досуң ким? Айтып бер, мен сенин ким экениңди айтып берем деген сөздөр бар. Демек, бул жерде тажрыйба. Достошуп жүрүп, ошол достун кандай гана сыпаттары, кандай гана мүнөздөрү, жүрүм турумдары болбосун жугат экен да, өтөт экен башка бирөөгө. Ошондуктан арабчада ал-мар'у аля дини халилихи фальянзур ахадукум ман юхалилу деп айтат. Бул хадистин мааниси адам баласы ошол чогуу жүргөн, достошуп жүргөн адамдын дининде болот дейт. Ошонун баскан турган, сүйлөгөн баягы адептеринде, мүнөзүндө болот. Силер дейт, карагыла ким менен достошуп жүргөнүңөрдү дейт да. Бул хадисти Абу Дауд, Ахмад, Имам Тирмизи хадистеринде айтылат. Ошондой эле пайгамбарыбыз дагы бир ошол достук туурасында айткан бир хадисине токтолсок, Масалул джалиси солих ва джалиси су ка хамилил миск ва нафихил кир деп айтылат. Бул хадистин мааниси, мисалы үчүн, сенин достошуп, же болбосо чогуу жүрүп отурган адам менен жаман ошол достошкону же жолдош болуп жүргөнүн мындай деп салыштырат да. Жакшы дос бул баягы миск сатып, атыр сатып, жакшы жыпар жытты сатып жүргөн адам сымал дейт. Ал эми жаман дос бул баягы темир уста болуп, жанагы көрүктү үйлөгөн адам сыяктуу дейт. Ал жакта жаман жыт, иш жыт, от болуп бир жери күйөт, ошондой дейт да. Ошондуктан досту тандоодо дагы ушул маселелерге көңүл буруу керек дегенди түшүндүрөт. Анан достук маселесинде эң бир маанилүү сыпаттардын бири бул сөзүнө тургандык, сөзүнө туруу, ошондой эле аманатка бекем болуу. Ушул сыпаттар достукта эң бир баалуу сыпаттар болуп эсептелинет экен, башкаларын айтпаганда. Ошондуктан чыныгы дос, эгерде кимде ким
дос издейм дей турган болсо, ушул аманатка бекем болгон, ошондой эле кыянат кылбаган, сөзүнө турган бекем адамдар менен дос болгонго умтулуш керек. Албетте бул жерде достукта дагы баягы чындык, берешендик деген маселелер дагы бар, булар дагы маанилүү. Анан Кур'ан-ы Каримде дагы ушул мисалы үчүн достук маселеси дагы дин исламында, ислам дининде бул Кудай Таалага корккондук, такыбалык маселесине курулуш керек экен да, ошого негизделиш керек. Бул кандай бир дүниөлүк, бир мансапты көздөбөстөн, бир азыр эле бүтө турган бир ишке баягы ниеттенип, ошону көздөп достукту тутпастан, ошо Кудай Тааланын такыбалыгына, Кудай Таалага болгон коркуу сезимге негизделиш керек экен. Себеби кыямат күнү туурасында айтканда, ошо сыпаттаганда, бул өтө оор күн болот, өтө кыйын күн болот. Бирок ошондой болсо дагы, бул дүйнөдө дос болуп, ошондой өзүнүн мал жанын бергенге даяр болгон адамдар дагы болот, достор дагы болот. Бирок ошондой учурда мына Алла Таала эмне деп сыпаттап жатат? Зухруф сүрөсүндө: "Яума изин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттақин. Ала хиллау яума изин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттақин." Достор ошол күнү бири-бирине душман болот, бирок такыбалар андай болбойт дейт. Ошондуктан келиңиз бир тууган, биздин достук, биздин мамиле ошол такыбачылыкка негизделсин. Биз кутбабыздын башында айтканбыз, адам баласы жалгыз эмес, сөзсүз түрдө ал коомго, элге муктаж. Анын муктаждыктары түгөнбөйт, билебиз. Дайыма ар кандай маселелер жарала берет. Анан пайгамбарыбыз мындай жалгыз жүрбөстөн, ошол эл менен жүрсүн, дос болсун, дос күтсүн, коомчулук менен аралашсын деген дагы хадистери бар да. Себеби бул өзгөчө ошол жакшы досторду кармап, жакшы адамдар менен достошуп жүрсө, ошо момун такыбалар менен жакшы болот. Бул бир гана ушундай баягы пайдасы гана болбостон, экинчи тарабы бул шайтандын дагы азгырыгынан сакталат экен да. Кандай десеңиз, мисалы үчүн пайгамбарыбыз өзүнүн сахих хадистеринде мындай деп айтат: "Ман ахабба минкум бухбухатал джаннати фалялзам аль-джамаа." Кимде ким ошол бейиштин ортосун эңсеси кааласа, анда ал жамаат менен бирге болсун. Жамаат деген албетте ошо таква жамаат менен бирге болсун деген сөз. Фа инна шайтана ма'ал вахид ва хува минал иснайни абад. Шайтан бул бир адам, жалгыз калган адам менен бирге болот, чогуу болот. Ал эми эки адам менен боло турган болсо, андан алысыраак болот дейт да. Ошончолук көбүрөөк канчалык жамаат менен болсо, жамааттын арасында болсо, демек шайтан, шабырдын азгыры, шайтан өзү дагы алыс болот дегенди түшүндүрөт. Шайтан себеби жалгыз адамды тезирээк бузганга, азгырганга аракет кылат экен. Пайгамбарыбыз багы башка бир хадисинде эмне дейт? Алейка бил жамаа фа иннама яакулу зибу ал касия. Сен жамаат менен бирге бол дейт пайгамбар. Жамаат менен бирге бол. Албетте карышкыр алыстап калган, жалгыз калган затты жеп коет дейт да. Демек алыс өзүнчө калса, өзүнчө жүрсө, өзүнчө эле элге аралашпаса, ошондой адамды шайтан азгырып кетет экен. Бул тез эле азгырып кетет, тез эле туура эмес жолго салып коет деген бир хадистен биз ушундай деп түшүнсөк болот да. Ошондуктан келиңиздер бир туугандар, бизди жамаат менен бирге болуу, такыбалар менен чогуу бололу. Бул мындай да, биздин ошол алымдар, окумуштуулар айтат да, бул кээде
ошол адамды кыйноонун дагы, азаптоонун дагы бир ыкмасы, мисалы үчүн түрмөдө жалгыз салышат, жалгыз коюшат. Мунун себеби эмне десеңиздер, адам баласы бирөө менен сүйлөшүп, сырдашып турганга мындай муктаж да. Бирок ошондой баягы кылмыштын айынан бир түрмөгө түшүп калганда кээ бир учурда ошол абакта жалгыз коет. Бул дагы кандайдыр бир азаптоонун бир түрү десек дагы болот. Себеби ошол жерден кыйналат. Кээ бир учурларда көп узакта ушул абакта жалгыз жаткан адамдар дагы психикалык жактан дагы жабыркап ооруга чалдыгышы мүмкүн да. Бул эмнени айтат? Демек, адам баласы сөз түрдө бул сүйлөшүп туруш керек, эл менен болушу керек, өзүнчө эле баягы тоого, чөлгө жалгыз калып жашайм деген бул туура эмес дегенди түшүндүрөт да. Ошондуктан адамдын социалдык болушу бул өтө маанилүү. Анан бул достуктун дагы түрлөрү болот да. Мен ошого токтолгум келет. Достуктун түрлөрү болот. Эң биринчиси бул Алла жолунда ушу такыбалыкка дос болгон адамдар. Бул биринчиси. Ушул нерсе, ошол динге таянып, ошол туура багытта, туура негизде достошуунун баягы принциби. Ушул маанилүү да жашоодо. Башка бизди мисалы үчүн нерселер кызыктырбашы мүмкүн. Бир спорт, бирөөлөрдүкү, албетте бул башка адамдардын жакшы көргөн тармак жаатында негизинде бир адамдар чогулуп алып достошушу мүмкүн. Бирөөлөрдүн баягы ар кандай хоббиси болот. Бирок ошол Кудай Тааланын динин негизинде достошу бул баарынан бийик жана жогору турат. Бул мындайча айтканда ыймандык негиз да. Себеби бул ушундай ошол дин жолунда болгон достук ушундай экен да. Бул дайыма ошол Кудай Таала менен болгон байланыш болот экен. Муну эч кандай баягы байлык, мансап, кедейлик, оору жана башка нерселер баягы үзгүлдөй ошол достукту бузуп коюуга, тосуп коюуга мындай шылтоо болбойт экен да. Бул ислам дининде болгон достук, демек, өтө маанилүү экенин билдирет да. Бардык ошол достуктун баягы принциптери кетиши мүмкүн экен, эгер ушул такыбачылык ислам динине болгон байланыш болбосо. Биз жанакы айтканбыз, ошол кыямат күнү ушунчалык оор болот. Бардык достор бири-биринен түңүлүшөт, таанышат бири-бирин, бирок такыба болгон достор бири-бирине түңүлбөйт, бири-бирин таанбайт деген маселе чыгат. Бул баягы Зухруф сүрөсүндө. Анан ушул достуктун шарттары бар да. Ошол биринчиси, мисалы үчүн, Алла үчүн болуш керек да, биздин достугубуз, биздин ошол мамилебиз. Анан экинчиси бул биз бири-бирибизге жакшылыкта көмөкчү бололу. Биз бири-бирибизге жакшылыкта жардамчы бололу. Такыбалыкта биздин ошол достугубуз такыбалыкка негизделсин деген ушундай принциптер болуш керек. Алла Таала Кур'ани Каримде Майда сүрөсүндө эмне дейт? Ва таавану алал бирри ват тaqwa ва ла таавану алал исми вал удван. Бул аяттын мааниси, силер жакшылык иштерде, такыбалыкта бири-бириңерге жардам бергиле, бири-бириңерге колдоо көрсөткүлө деп айтат. Ал эми жаман иште, касчылык, душманчылык иштеринде силер бири-бириңерге жардам бербегиле деп Алла Таала айтат. Үчүнчүсү, бул биздин достугубуз иманга негизделиш керек. Негизи иман болуш керек. Алла Таала Хужурат сүрөсүндө мындай деп айтат. Я аюханнасу инна халакнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу
Инна акрамакум индаллахи атқакум. Бұл аяттың мағынасы о елдер дейді. Алла Тағала айтады, біз сілерді аял еркектен жараттық, жана біз сілерді қом қылып жараттық. Арғандай қом, біздің қомда арғандай бар. Елдер, улуттар, арғандай адамдар бар. Жана арғандай урулар дағы бар. Бұның себеби эмнеде? Ушундай Алла Тааланын жаратышынын себеби эмнеде десе, литаарафу. Булар бири-бириңерди гана таанып билишиңер үчүн. Демек, бул Туңган улут экен, бул Өзбек улут экен, бул Казак улут экен, бул баягы Малай улут экен, мисалы үчүн, бул Араб улуту экен, бул баш бир коом экен, бул тигинчи баланча түкүнчө коом экен, бул уруу экен деп гана билүү. Силердин Алла Тааланын алдында эң урматтууңар бул силердин Кудай Тааладан коркконуңар, көбүрөөк коркконуңар, силердин такыбараңар ошол Алла Тааланын алдында эң урматтууңар деди. Бул жерде көрдүңүздөр, Алла Таала мындай белги, мындай көрсөткүч айтып атат да. Кээ бирде бизде коомчулукта ушундай болот. Кайсы бир улут өзүнөн башка бир улуттан жогору коет. Кайсы бир уруу башка уруунун алдында өзүн жогору коет, кыйын сезет, мыкты сезет. Демек, бул туура эмес экенин Алла Таала бул аятта белгилеп жатат. Биздин арабызда ар бир улутта, ар бир коомдо, ар бир урууда жакшысы да, жаманы да болушу мүмкүн. Толук ыктымал. Бирок ошо Алла Таала айтып атат, бардыгы мисалы үчүн бирдей эмес. Ошол улуттардын арасында Кудай Таалага эң абройлуусу, эң урматтуусу ким экен дегенде, ошо Кудай Тааладан көбүрөөк корккон такыбаңар деп Алла Таала айтып жатат да. Ошондуктан эгерде сиздер, ушул коомчулукта ошондой бир көрүнүштөрдү көрсөңүздөр, бул дароо айтышыбыз керек. Себеби бизде ислам дининде жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюу эң чоң принциптердин бири. Биз дароо эле эгерде бир жамандык боло турган болсо, ошол жерде пайгамбарыбыздын эгер хадисине таянып айта турган болсок, колуң менен тый дейт. Эгер колуң менен тыя албасаң, тилиң менен тый. Эгер тилиң менен да тыя албасаң, анда ичиңден дагы баягы ошол жеккиргөнүңдү билдир дейт да. Бул себеби ошол ыймандын эң алсыз дейт да. Ошондуктан биз коомчулукта болгон мындай көрүнүштөргө мындай кош көңүл карабашыбыз керек. Өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди көрсөтүшүбүз керек. Ошондо биз баягы чындап эле Кудай Тааланын баягы аяттарына, хадистерине амал кылган болобуз. Ушул көрүңүздөр, биз ушул аяттан кийин эле мисалы үчүн мындай нерсе болот да. Демек, ыймандык бир тууган келип чыгат да. Ошол момун мусулман болгон адам бир гана өзүнүн уруусундагы адамдар менен гана достошпостон, башка дагы коом, башка дагы улуттар менен дагы достошуп, алака түзүп сүйлөшөт. Себеби бул достуктун негизи бул ыйман. Ыймандык негизде, такыбалык негизде достошкондук болуп эсептелет. Биз бүгүн достук туурасында аз да болсо сиздер менен ошол жума хутбасы туурасында баян кылдык. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.